Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов шайлоого катышпагандарга айып салууну сунуштады. Аталган сунуш кечээ 13 июлда Жогорку кеңештин сайтында коомдук талкууга коюлду. Анын айтымында президенtti жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого жүйөлүү себептери бар адамдарды кошпогондо өлкө аймагында жашаган кыргыз жарандары катышууга милдеттүү. Мындан тышкары ал Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча шайлоого 15 миллион 413,9 миң сомго жакын каражат талгандыгын баса белгиледи. Бирок шайлоого 124,908 адамдын 17,223 гана добуш бергендиген. Бул жалпы шайлоочулардын 13,95%-ын түзгөндүгүн кошумчалаган. Ошондой эле киргизилген мыйзам долбоору колдонуудагы мыйзамдардын ченемдерине Кыргызстандын катышуусу болуп саналган белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге каршы келбесин белгиледи. Аталган мыйзам долбоор кошумча финансылык каражаттарды талап кылбай турганын дагы айтты. Бишкектеги IQ менчик мектебинин экстранаттык окутуу жүргүзүүгө лицензиясы жок болгон. Бул тууралуу бүгүн 14 июлда Билим берүү жана Илим министринин орун басары Токтобү Ашымбаева маалымат жыйынында билдирди. Эске салсак, буга чейин IQ менчик мектебинин бул жылдагы 84 бүтүрүүчүсү аттестат ала албай жатканы айтылган. Токтобү Ашымбаева аталган мектеп 84 окуучуну эч кандай лицензиясы жок эле окутуп келгенин белгиледи. Буга байланыштуу Билим берүү жана Илим министрлиги аларга аттестат бере албастыгын жана аталган окуучулар жогорку окуу жайларына азырынча документ тапшыра албастыгын кошумчалады. Мындан тышкары IQ мектеби 2-класста 1 жылда бүтүрүүчү үчүн 84 окуучунун ата-энесине жалпы 6 миллион сом өлчөмүндөгү каражат чогултуп алганы. Тактап айтканда ар бир ата-эне 60-75 миң сомдон берүүгө мажбур болгону айтылды. Ошондой эле бул иште окуучулардын эч кандай күнөөсү жок экендиги жана Билим берүү министрлиги алардын укугун коргой турганы баса белгиленди. Муну менен катар IQ мектеби сыяктуу мыйзамсыз иш алып барып жаткан башка мектептерди дагы текшерүү үчүн министрлик атайын комиссия түзгөнүн маалымдашты. Баткенде милиция кызматкерлери каналда агып бара жаткан аялды куткарып калышты. Бул тууралуу бүгүн 14 июлда Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалым болгондой, Баткенде Ички иштер министрлигинин атайын ротасынын кызматкерлери Мотоев Мадияр жана Мадали уулу Мелис Көкташ айылынын кире беришиндеги чоң каналда агып келе жаткан аял кишини көрүп куткарып калышты. Ага ылайык куткарылган аялды ооруканага алып барышты. Учурда анын абалы жакшы деп бааланууда. Бишкекте Бак-чай кафесинин бардык филиалдары милиция кызматкерлери тарабынан курчууга алынды. Бул тууралуу маалыматты Бишкек ички иштер башкы башкармалыгынан тастыкташты. Маалымдалгандай, бүгүн 14 июлда 9:53 чамасында Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын 102 кызматына Каралаев жана Түгөлбай ата көчөлөрүндө жайгашкан Бак-чай кафесинин биринде бомба коюлгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Ага ылайык Бишкек шаарынын Октябрь жана Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө ыкчам тобу окуя болгон жерге барып курчууга алышты. Эс алуучулар жана кафенин кызматкерлери эвакуацияланган. Өзбекстандын жаңы шайланган президенти Шавкат Мирзиёевдин инаугурациясы 14 июлда өтөт. Бул тууралуу өзбекстандык басылмалар жазышты. 23 жылдын 14 июлунда Өзбекстандын Олей Мажлисинин парламентинин мыйзам чыгаруу палатасы менен сенатынын жана Өзбекстандын жаңы шайланган президентинин кызматка киришүү аземине арналган биргелешкен жыйыны өтөт деп айтылат маалыматта. Бул Өзбекстанда президенттик мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга узарткан конституцияга өзгөртүүлөр киргизилгенден кийинки биринчи президенттик шайлоо болуду. Өлкөдө 17 июлдан 19 июлга карата аба ырайы кескин ысыйт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалымдалгандай, 17, 18, 19 июль күндөрү ысык аба ырайы сакталат. Абанын күндүзгү температурасы Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 35-40 градуска чейин болсо, Талас облусунун өрөөнүндө 33-38 градуска чейин ысык болушу күтүлүүдө. Мындай кургак ысык аба ырайы учурунда зарылчылык болбосо сыртка чыкпаганга аракет кылыңыздар. Айрыкча жүрөк, жогорку кан басым, калкан без оорулары менен жабыркагандар сак болуусу зарыл. Ал эми өсүмдүктөрдү кеңири сугаруу сунушталат деп эскертти өзгөчө кырдаалдар министрлигинен. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, чекирди чыкты жасап таза документ менен жүрүүнү
кааласаңыз, анда ишеништүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусу стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш. +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.